Борбор қалаға 7 облыстан келген 500 эне Курманжан Датканын эстелигинин жанына чогулушту. Көпчүлүгү баатыр эне болсо, калгандары эмгеги сиңген орден медалынын ээлери. Ак эле чекчен апалар эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев менен биргеликте Ала Тоо аянттан тартып Максим Горький атындагы сквер паркына чейин жөө жүрүш кылышты. Сайрагүл апа баатыр эне, 7 китептин автору. Уул кыздарына татыктуу тарбия берүүдөн сырткары калем кармап ырларды, балдар үчүн жомокторду жазат. Неберелердин ардактуу чоң энеси болуп сый көрүп отурган маалы. Майрамга келип, курбу тааныштарына жолугуп калганын айтып, кубанычын тең бөлүштү. Балдарымдын баардыгы ордуна чогулушкан. Неберелерим Кудайга шүгүр. Мен жөнүндө сөзсүз камкордук кылышат. Мына азыр эле берге энелер майрамына машина менен алып келип таштап кетишти. Курбу курдаштарым менен айрыкча турдуккан курбума жолукканга аябай кубанып отурамын. Анан кийин бул жашоодогу жеткен ийгилигибиз биздин энелердин тилеги Кыргызстандын асманы ачык болсун дайыма. Мындан сырткары ар бир облустун апалары өздөрү менен кошо ала келген улуттук буюмдарын да көргөзмөгө коюшту. Биз балыкчы шаарынан келдик. Балыкчыга мен Тоң районунун Көкмойнок 1-айылынан барып кошулуп, ушул шайрапалардын ай менен этнографиялык фольклордук тобуна барып кошулуп, ушу 7 жылдан бери иштеп келе жатам. Ооба, баатыр энемин эгиз кыздарым бар. Даңк медалинин ээсимин, 6 баланын энесимин. Балдарым бар, үйлүү жайлуу, кыздарым бар, өз турмушу менен. Ошол, рахмат. 7 балам бар. Ошо үйдүн хозяйкасы 7 бала тарбияладым. Бар үйлүү жайлуу, эң кичине кызым азыр ушу Бишкектин университетте окуп атат. Ошо бар бактылуу балдарым, азыр ушу жакшынакай ушу балдарым сыйында эле жүрөм. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыктарга ылайык 921 көп балалуу эне, баатыр эне ордени жана 664 аял эне даңкы медалдары менен сыйланышты. Бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы 33 000 баатыр эне бар. Буга кошумча президенттин жарлыгынын негизинде ар кандай топтогон айыптардан баатыр энелердин көп балалуу үй бүлөлөр жана башкалардын пособияларын жогорулатууда жарлыкта каралган. Кече Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич жарлыгынын негизинде 1-июндан баштап убактылуу кыйын акыбалга түшүп калган үй бүлөлөрдүн балдарына болсо 107 000 үй бүлө, болсо 349 000 балдарга булардын үй бүлөгө көмөктөгөн пособиянын өлчөмү болсо 50%-га көбөйтүлгөн. Буга болсо кошумча өкмөт 1 миллиард 191 миллион сом да кошумча тап берген болчу. Бул күнү атайын президент тарабынан даярдалган 500 энеге ак жоолуктар таратылып, атайын аймактарда коомчулук үчүн үзүрлүү эмгек кылгандарга ардак грамоталары ыйгарылды. Асылбек Байелиев, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.